Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Эрмек Исмаилов. Кесибим боюнча жалпы хирург жана ургенттик терапевт болуп иштейм. Бүгүнкү күндө коронавирус илдетине чалдыккандардын саны абдан көбөйүп жатат. Бул нерсени биз социалдык тармакта жазылып жаткан комментарийлерден байкасак болот. Жана биздин дарыгер аттуу орусча айтканда дневник врача аттуу телеграм каналыбызда жазган адамдардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Ошондуктан мен кээ бирки суроолорго жооп бергенге аракет кылайын сиздерге. Себеби азыркы учурда элдин арасында дүрбөлөңгө салгандардын саны да көп болуп жатат. Жана 103 жана 118 байланыш номерлерине жөнөкөй суроолор менен чалгандардын саны абдан көбөйгөндүктөн тез жардам кызматы жана 118 чалуу кызматы жооп бергенге жетишпей жатат. Башынан баштап кетсем, бул белгилери боюнча көпчүлүк адамдарда дене ысымынын көбөйүшү, денесинин оорушу жана сөөктөрдүн оорушу, диарея, ажатканага тез-тезден барып турушу жана башка жана сезимдердин жоголушу, тамак сезимдерин билбөө белгилери байкалып жатат. Бул көпчүлүгүндө кээ бирки бейтаптарда баягы тамак сезүү сезими бар болуп жатат. Ошондуктан көпчүлүгүнүн суроосу эмне үчүн анда бул белгилер бар, эмне үчүн бул белгилер башка адамда жок деген дагы суроолор болуп жатат. Урматтуу элим, бул маанилүү эмес. Эң башкысы бул сиздин коронавирус илдети бар экенин билдирип жатат. Сөзсүз түрдө анализ тапшыруу кажети барбы жокпу деген дагы суроолор болуп жатат. ПЦР анализ текшерүүнүн менимче эгер сизде жеңил түрү өтүп жаткан болсо тапшыруунун кереги жок. Себеби бул анализди тапшырасызбы же тапшырбайсызбы, мындан жыйынтык чыкпайт. Себеби коронавирус илдетинен азыркы учурда дарылоо ыкмасы жок. Бир гана дене ысымы көтөрүлгөндө бул парацетамол дарысыны ичип дене ысымын түшүргөнгө гана мүмкүнчүлүк берет. Жана кошумча суюктукту көбүрөөк ичип 3 литрге чейин жана чайды лимон кошуп же малина кошуп жана тамагыңыз ооруп жатканда фурацилин менен чайкасаңыз болот. Башка антибиотик, вируска каршы атайын дарылардын ичүүнүн кажети жок. Себеби ал дарылар сизди иммунитетиңизди гана түшүргөнгө жардам берет. Ошондуктан өзүңүздү дарылоо менен алек болбоңуз. Экинчи маселе, компьютерный томография өтүүнүн кереги барбы же жокпу? Көпчүлүк дарыгерлердин айтуусу боюнча, эгер сизде жеңил түрү же орто жеңил түрү болгон болсо, компьютерный томография өтүүнүн кажети жок. Себеби эгер сиз компьютерге томография өткөнгө барсаңыз, ал жерде коронавирус илдетинин оор түрү менен ооругандар болушу мүмкүн. Андыктан ал жерде вирустун курамы нормадан көбүрөөк болот. Анан ошол вирустарды сиз өзүңүзгө кайра жуктуруп, абалыңыз оорлоп калышы мүмкүн. Ошондуктан сыртка чыгуунун кажети жок. Эмне кылуу керек? Бул үйдө изоляция болушуңуздар керек. Үйдүн ичинде сиз бир бөлмөдө болуп, анан өзүңүздүн баягы коронавирус илдети кантип өтүп жаткан жөнүндө кагазга жазып турсаңыз болот. Мисалы үчүн бул кантип дем алып жатасыз, денеңиздин ысымы кандай болуп жатат, канча суюктук ичип атасыз, канча суюктук чыгарып жатасыз. Ошонун баарын жазып, анан жанагы үй бүлөлүк дарыгер менен кеңешип, абалыңызды байкап турсаңыз болот. Дагы бир маселе боюнча айтып кетейин дедим эле. Көпчүлүк бейтаптар мындай суроолорду сурап жатат. Мисалы үчүн 5-күнү мен дене ысымым көтөрүлдү, 6-күнү дене ысымым түштү. Анан кайра көтөрүлүп жатат дейт. Бул нормалдуу, себеби коронавирус илдетинин узундугу, ошо өтүүнүн узундугу бул 14-21 күн. Ошол 14-21 күндүн ичинде сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, дене ысымы көтөрүлөт, түшөт. Жана
башка түр белгилери болушу мүмкүн. Эң башкысы сиз ошол өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгер менен байланышыңызды үзбөшүңүз керек. Ошол андан кийинки суроо, кайсыл убакта тез жардамчы жана 118 кызматына чалса болот? Бул сиздин дене ысымыңыз 5 же 6 күндөн ашык эмес, дене ысымыңыздын көтөрүлүшү сакталышы 38-39, орусча айтканда жанагы адышка көбөйүүсү жана кислородный показательдери, орусча айтканда ошонун төмөндөшү. Кислородный показатель деген бул мында атайын аппарат бар. Бул жерде сиздин пульсуңузду жана кислороддун канчалык организмиңизде бар экенин билдирет. Ошону сиз байкап билип турушуңуздар керек. Ошо эгер сиз өзүңүздүн абалыңыз оорлошуп жатканын байкасаңыз, ошондо гана 103 жана 118ге чалсаңыздар болот. Дагы бир айта турган нерсе, бул эгер сиз коронавирус илдетинин өзүңүздө бар экенин байкап жатсаңыз, эмнелерди кылбоо керек? Бул биринчиден көчөгө чыкпаңыз, магазинге барбаңыз, жанагы чоң жер, эл көп чогулган жерлерге барбаңыз, себеби сиз ошол вирусту жайылышка мүмкүнчүлүк түзөсүз. Жана мейманга барбаңыз, меймандарды чакырбаңыз. Экинчиси бул лаборатория, ПЦР тапшырганга барбаңыз, анализ тапшыруунун кереги жок. Компьютерный томографияга эгер абалыңыз оор болбосо, анда такыр эле баруунун кажети жок. Ооруканаларга баргандын дагы кажети жок, себеби ал жерде вирустун курамы көп болушу мүмкүн жана сиз абалыңызды оорлотуп алышыңыз мүмкүн. Эң башкысы баарыңыздар билишиңиздер керек, бул вирустун 80% жеңил түрдө өтөт. Ошондуктан аны жанагы сасык тумоо сымалы эле үйдүн шартында дарыласаңыздар болот. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, паникага алдырбаңыздар сураныч. Буюрса баары жакшы болот. Биргеликте биз бул коронавирус илдетинен айыгабыз. Албетте бул жеңил эмес, бирок аракет кылсак, буюрса баары жакшы болот. Өзүңүздөрдү абайлаңыздар. Рахмат.